Иесі Элдияр жылқы заводу Мукашев Замирдеги Том Бөкөнбаевтан саяпкері Урматбек уулу Элдияр. 7-ші номерде императрица Бабанов Өмірбектікі 7-ші номер Таластан. 8-ші номерде Қаған Жақыпбек ата Канезаводтуку Нарындан келді. 9-ші номерде атлетик Жеге Чарба Мурас Исмайлов Ишаттығы Чүй Исыратадан келді. 10-ші номерде Байбулак Жеге Чарба Мурастығы Исмайлов Ишаттығы Чүй Исыратадан келді. Жана 11-ші номердегі Чайка Адамалиев Турсунбектікі бұл Бостери айылынан, Адамалиев Турсунбектікі Бостери айылынан саяпкердағы өзі. Мұны шөлтіп 11 жорғаны қой берішті. 11 жорға көрса мараны көздей жөнеді. 11 жорға қаншасы қандай келеді, қандай болады азыр айтыш қиын, себебі бұлар 5 айлампа жорғалаш керек, 5 айлампа жүріш керек. Бұл жалпылап айтқанда 9000 метр. 9000 метр. Нашыл бір жорға бір аз уақыттан не көрса көрінет, қандай болады, қачан қандай кем дегенде. Урматтуу көрермандар, көріп атасыңар, мына ушу жорғоға кыргызча кийим менен отургандары өзгөчө көрүнөт албетте. Карагылачы, өтүк, шым, ак калпак, кызыл, көк, жашыл кийим. Мен ушул федерациянын президенти Касанов Канатка чоң ыраш билдирем. Ушул баарын тартипке салып, кызыктуу көрүнөт да, бул өзгөчө көрүнөт. Кыргыздын жигиттери кыргыз бүлүгү жоргосу менен кыргыз кийим менен ушундай кылкылдап келатса таанымдуу дүнүйө жалпы сонун көрүнөт экен. Астыда екі жорға сорылып шығып баратат, қалғандары топ менен кетіп баратат. Бирок азыр айтыш кыйын. Булардын өзлөрүнүн бир эсептери бар, жүрүштөрү бар, кайсы маалда кандай бай берет. Ошолордун баарын мына чабандестери, саяпкерлер бүт бар эсептеп чыгышкан. Эки гана жорга астыда кетип баратат. Бир топ эле алыста кетип баратат. Ошолордон экинчи айлампа бүткөндө бизге жакындаганда көрөлү. Ошол 5 айлампага чейин канча чыдар экен, кайсы жорго кандай чыдап, кандай чуркайт, алардын баарын бираздан кийин эми көз алдыбызда аныкталат, жыйынтыгы чыгат.
turishib, 3-aylanmaga geçişib. Qaysi jorg'alar ekan barimiz qarab turamiz. Barimiz uchun qiziq bo'ladi. Buna eng başındagi birinchi aylanmadan beri çoğu kanatdaş kelayotgan, xudo kelayotgan iki jorg'a, bu 3-chi jana 8-chi nomerdagi jorg'alar. 3-chi nomerga kelayotgan bu Mulamattu jorg'a Abulasov Narınbek'teki Cumbal'dan gelgen Abulasov Narınbek'ten Mulamattu jorg'asi. Ana 8-chi nomer olsa Qaramattu jorg'a. Bu Jakıpbek ata жылқы заводунуку. Jakıpbek ata жылқы заводунуку Narın'dan gelgen. Nарын өрөөнөн жана Жумгал өрөөнөн келген эки jorg'a астыда баратат. Бир топ эле астыга кетти, аркасындагы топ jorg'a тизгинди тартып бараткандай болуп атышат. Себеби азырынча коюп эле окшойт. Бирок аралык аябай эле чоң болуп турат. Мулан менен Каган өтө эле алыска кетти. Arkasındagылар болсо топ менен баратышат. Топ менен негизи Biröö da жаңылган жок. Erejesi menen, evi menen, çorkaşı menen özgöçe gelatat. Janagı aytıp kettiler, jorg'alar 120 kilometrге чейин тынбай чуркай алат деп, saatına 65 kilometrге чейин жүрө алат деп айтты эле. Эгер күрүктөр 75 kilometr чуркаса saatına, jorg'alar 65 kilometrди saatına өтүп коет экен. Тынбай чарчабай 120 kilometrге чейин чуркай алат. Мына кайра ошол айланманы жанагыдай эле кем менен өтүп аткан 3-чү жана 8-чи номердеги Мулан менен Каган. Мулан Жумгал өрөөнүнөн келди, Каган Нарын өрөөнүнөн келди. Муландын ээси Абуласов Нарынбек, Кагандын ээси Jakıpbek ата. Анда кийинки 7-чи номер келата, 7-чи номер императрица Бабанов Өмүрбектики, 7-чи номердеги императрица Бабанов Өмүрбектики Талас областынан келген jorg'o азыр эми чечүүчү айланмага жакындап калды.
Akırkaylanma ötesini en bulan koyverdi okşaydı. Buna 7. nomerdeki babamız Ömürbek'tiki yok. Ana şu ötken 5. nomer oldu. 5. nomer tizgindi. Oğuz tuttu koyverdi. 5. nomerdeki bu Göyköl oluşu Göyköl. Aprayev Ruslan'daki tüp Sarıgöl aylınan Göyköl. Göyköl Aprayev Ruslan'daki 5. nomerdeki bular emi hazır emi Oğuzduk'ta koyvergeni menen bирок астыда баягы эле 2 жорго катуу кетип баратат. Буларды кубалап жеткенге мүмкүнчүлүк болобу болбойбу эми азыр сиздер менен чогуу көрөлү. Жерде азыр талаш Мулан менен Кагандын ортосунда болуп атат. Дагы жолу айтылып коеюн. Мулан ээси Абыласов Нарымбектики Жумгалдан, ал эми Каган бул Жакупбек ата жылкы заводунуку Нарын областынан. Мына ушул эки жоргонун ортосунда талаш болуп атты эле. Азыр кандай болуп кетет айтыш кыйын. Биз Чуркоо талашынын bir 70% үтөйүндө калгандыгын айта алабыз. Бирөө сорулуп чыкты, bir күлүк сорулуп чыкты, bir жорго сорулуп чыкты. Каган сорулуп чыгыптыр, Каган сорулуп чыкты, астыга кой берген экен Каганды. Гененгесини себеби Акыркайлампада кой беришет, түшүндүм, жакшы жорголоп келатат, жаңылбай жорголоп келатат, көрүп атасыңар. Өзгөчө жүрүп келатат. Сонун келатат, кызыктуу келатат, Каган келатат. Азыр Каганды баарыбыз өзгөчө тозолоп турган жердебиз. Күлүккө, жаныбар күлүктөргө сүрөөн өзгөчө дем берет. Жаныбарлар жылкы жаныбар, адамдын сүрөөсүн үстүндөгү чабандес менен ошо биякта биздин сүрөп атканыбызды сезет. Ошону жиндиз колбой турган, сүй турган жердебиз. Марога жагуулап калды. Жоргонун жүрүшү ушундай өзгөчө коомдук менен сүйлөөлүк менен өзгөчө дем менен келатат. Карагыла, карагыла.